Бүгүн биздин айыл өкмөттөгү WhatsApp группага азыркы кырдаалда болуп аткан балдардын жоголуусу, жаш балдардын жоголуусу боюнча голосовой жөнөткөм. Ошо ата энелердин балдарды этият болуусу боюнча. Анан ошо менен биргеликте Сузактагы жоголуп кийин сөөгү табылган Сумая боюнча дагы айтып голосовой жөнөткөм. Ошол жерде мен Сумаяны айтып, баягы такталбаган маалыматты мен айтып коюпмун ал жердечи. Себеби ошол экспертиза чыга элек экен али. Ал кыздын кандай болуп өлгөнү боюнча дагы маалымат толук чыга элек экен. Мен ошол соц сеттеринде окуган маалыматым боюнча эле ошентип берип алыпмын, адашып. Ошон үчүн мен ошол туура эмес маалымат берип алган үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Ошо менен эле биргеликте Сумая кызыбыздын жакындарынан кечирим сурайм. Мен туура эмес маалымат чыгарганым үчүн кечирип койгула.